Бишкек шаарында эркек киши жашы жетелек кызын зордуктап жүргөндүгү аныкталды. Бул тууралуу 1-май райондук прокуратурасы билдирди. Маалыматка ылайык 2020 жылы 7 февралда милицияга социалдык кызматкер кайрылып, 9 жаштагы кызды 49 жаштагы атасы зордуктап жүргөнүн айткан. 9 жаштагы кыз атасы менен чогуу жашачу, апасы 2 айлык кезинде кетип калган. Ошондон бери кызынан кабар алган эмес. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 161-беренеси менен катталган. Тергөө учурунда 9 жаштагы кыз атасы зордуктап жүргөнүн тастыктады. Андан тышкары соттук медициналык экспертизадагы кичинекей кыз зордукталгандыгын тастыктаган. Кыздын атасы 12 мартта камакка алынган. Ага жазык кодексинин 165-беренеси менен айып тагылган жана иш сотко өткөн. Ошондой эле 1-май райондук прокуратурасы 12 июнда соттон камакка алынган атаны ата-энелик укугунан ажыратууну суранган. 8 сентябрда сот бул өтүнүчтү канааттандырды деп айтылат маалыматта. Бишкектин